Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Бишкекте окуучу бала теракт уюштурууга шектелип кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка караганда ал мугалимдерге жана башка окуучуларга кол салуу жөнүндө изилдеп жүргөн. Бул тууралуу чет өлкөлүк өнөктөштөр менен биргеликте террорго каршы жүргүзгөн иштердин алкагында билинген. Аталган факт боюнча террордук акт жасоо коркунучу беренеси менен кылмыш иши козголуп, ал иликтенүүдө деп айтылат кабарда. Атайын кызмат ата-энелерди жана мугалимдерди балдар менен көбүрөөк сүйлөшүүгө жана алардын интернетте эмнеге кызыгып жатканын көзөмөлдөөгө чакырды. Мекеме акыркы убакта өспүрүмдөр арасында радикалдашуу учурлары көп катталып жатканын белгилеген. Порнографиялык сайттарга бөгөт коюунун тартиби бекитилди. Кыргызстанда порнографиялык сайттарга жана алардын баракчаларына бөгөт коюунун тартиби бекитилди. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев кол койгон токтомго ылайык Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги порнографиялык мүнөздөгү элементтерди камтыган контентти жайылтуу фактысы аныкталган учурда 3 жумуш күндөн ашпаган мөөнөттө сайттын же анын соц тармактагы баракчасын 2 айга чейин жабуу чечимин кабыл алат. Аны тиешелүү мекемеге жиберет жана алар 1 жумуш күндүн ичинде чечимди интернет провайдерге же хостинг провайдерге сайттын ээсине аткаруу үчүн жиберет. Сайттын ишин токтотуп туруу жана чектөө жөнүндө чечим кабыл алынган күндөн тартып 2 ай өткөндөн кийин кызыктар адамдар ага каршы арыз бербесе, сайт кайра калыбына келтирилбейт. Андан тышкары өлкөдө порнографиялык мүнөздөгү элементтерди камтыган сайттардын реестрине киргизилет. Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыгыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Айтматов районундагы Кызыл Адыр мал базарынын абалы менен таанышуу иштери жүргүзүлдү. Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев Айтматов районундагы Кызыл Адыр аймагында жайгашкан мал базарына барып, анын учурдагы абалы менен таанышкан. Иш сапардын алкагында базарга келген жарандар менен жолугушуу өтүп, алардын сунуш пикирлери жана көтөргөн көйгөйлөрү угулган. Жергиликтүү тургундар тарабынан айтылган суроо талаптар жана сунуштар эске алынып, аталган мал базардын жетекчисине базар аймагында аныкталган кемчиликтерди жоюу, шарттарды жакшыртуу жана тартипти камсыз кылуу боюнча тиешелүү тапшырмалар берилди. Жылкылар жакта эчтеке шартыңар жок, жөнүндө жайылып сата алгылар. Мына эки навестер болду, анан кийин эме чумайт, муну атайын эме болгонбуз да. Алар эмнеге оокат кылышат анан? Чо билбейм эмес да, шарт түзүп берди, сен аларды жактан көчүрүп келдиң. Жан чачында деле биз сыртта туруп атабыз. Үстүбүздө неме жок, условия жок. Анан бардыгын эле условия кылып берсе, анан жашнакалы арендасын төлөп берет элек, орун пулдарын качпайт элек адам. Эми жөжөлөр чыга Анан бизге колдон келсе постоянно базар, тоок базар кыла турган место берсеңер, сонун болот эле. Мына Токтогулда, Кара-Балтада, Бишкекте постоянный болот да. А бизде 6-чы базар күнү эле. Только 6-чы базар күнү эле да. Ага чейин жана антип жөжөлөрдү сатып албайбыз. Тоок базарга спрос барбы же? бар да. Мына эми жөжөлөр чыгат, киши чыгарып атабыз. Мына жөжө деген батпайт эми. Базар незиги? Каердесиң? Мына бия. Берди, айта берди. Желтип бак жок да мындай машина, мал жүрө албайт. Батпай калып атат. Нөлдөчү? Эстакадалар жок болот атпайбы? Машина койгонгочу. Жок болот атат эми, ошону уюштуруп берип кой жакшы болот эле. Бияк мал базар. Мал базарынын жанында по-любому парковкасы болуш керек, эстакада болуш керек, малды чүрүш керек да. Батпай атат да отпайбы ичине. Бизде сунушту киргизип атабыз. Сен канча эле мал базарынын территориясы? 7 гектарга уже батпайт ата, А бизде алтысынан дагы сурап койдук чоңойтконго.
ылдый жагынан дагы пока ответ берилик. Ылдый жак бул жактын баары муниципалдык болуп берген жок. Муниципалдык парковка кылып шлагбаум менен жанагындай QR код менен улайын деп сунуштар киргизип атат. Жуманын ичинде жанагы биз баскан жерлерди, баткак жерлердин баарын цементтеп чыкса макулбу? Силер ошол эле периоддун ичинде парковка маселесин чечиш керек. Бул жакка өзүнчө эстакада мал түшүргөнгө, бияна болсо автоунаалар токтотконго парковка. Бишкектеги дзюдочу ачык Европа кубогунун чемпиону болду. Спорттук мекеме жеке күрөш түрлөрү боюнча тарбиялануучусу Ырыс Дөөлөтов Мухаммед Али 2009-жылы 2011-жылы туулган өспүрүмдөр арасында өткөн дзюдо боюнча ачык Европа кубогунда алтын медалга ээ болду. Бул тууралуу Бишкек мэриясы кабарлаган. Эл аралык мелдеш 7-9 март күндөрү Туркиянын Анталия шаарында өттү. Турнирге 21 өлкөдөн келген спортчулар катышып, жалпысынан 550ге жакын катышуучусу катталган. Ашууларда убактылуу чектөө киргизилди. 10 март өлкө аймагында аба ырайынын кескин өзгөрүшүнөн улам ашууларда күн бүркөк, бороон болуп туман каптап жатат. Өтмөк ашуусуна Сосновка жана Арал посторунда оор жүк ташуучу автоунааларга киргизилген чектөөлөр күчүндө. Бул тууралуу транспорт министрлигинен маалымдашты. Бишкек-Ош автомобиль жолундагы Төбө ашуу, Алабел, Көкбел, Суусамыр, Талас, Тараз жолундагы өтмөк ашууларында жеңил автоунаалар үчүн каттам бар. Ал эми Ош, Сарыташ, Эркештам Мунаа жолунун Тоң Мурун ашуусунда, Бишкек, Нарын, Торугарт автомобиль жолундагы Долон, Түзбел ашууларда жана Түп кеген жолунда жол ачык, каттам бар. Жол тейлөө ишканалары түнкүсүн жааган карды жана кар күрткүлөрүн тазалоо, тайгакка каршы инерттик материалдарды чачуу иштерин күнү түнү үзгүлтүксүз жүргүзүп жатышат. Ошондой эле подряддык компаниялар тейлеген жол тилкелеринде да тазалоо жана жол жээгин кеңейтүү иштери туруктуу аткарылып жатат. Министрлик ашуу аркылуу жол жүргөн айдоочулар жол коопсуздугун камсыздап, ылдамдыкты сактап, каршы тилкеге чыкпай, жол эрежесин сактоого жана керектүү шаймандарды ала жүрүүгө чакырат. Жеңиш Токторбаев Ош мэриясынын карызы 2 миллиард 200 миллион сом экенин айтты. Ош шаарынын мурдагы мэри Жеңишбек Токторбаев ал иштеп турганда мэриянын карызы 12 миллиард сомго жеткени тууралуу маалыматтарды четке кагууда. Ал 9 мартта Азаттыкка берген маегинде Ошко бөлүнгөн каражат тууралуу да маалымат берген. Анын сөзүнө караганда ал Ошко мэр болуп тайындалганга чейин Мамыров, Амир Тимур, Көкүмбий көчөлөрүн оңдоого 586 миллион сом бөлүнгөн. Ал кызматка киришкенден кийин 2 миллиард 200 миллион сом бөлүнгөнүн, ага бир катар көчөлөр оңдолуп, Ошто баш аягы 100 чакырымга жакын жол асфальт төшөлгөнүн айтты. Жеңишбек Токторбаев анын ичинде 70 километр жолго асфальт төшөө жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланганын кошумчалаган. Мэрияны карызга батырып кетиптир деген доомат калп. Муниципалдык капиталдык курулуштун подрядчик компанияларга 750 миллион сом, шаардык жол куруу ишканасында 1 миллиард 500 миллион сомдун тегерегинде карыз бар. Жалпы шаарда аткарылган иштер боюнча подрядчик ишканаларга 2 миллиард 300 миллион сомдун тегерегинде карыз бар деген ал. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевдин жакын саналашы делген Жеңишбек Токторбаев 18 февралда кызматтан алынган. Ал жумуштан кеткенден кийин социалдык тармактарда ал кызматта турганда Ош мэриясы 12 миллиард сом карызга батканы тууралуу маалыматтар тараган. Бул боюнча мэрия расмий адамдар комментарий бере элек. Жеңиш Токторбаев Ата журт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен Жогорку Кеңештин 7-чакырылышына депутат болуп шайланган. 2025-жылдын башында Ошко мэр болуп тайындалган. Кумтөрдү сызга отургузган адам жөнүндө кызыктуу фактылар. Теңиз бөлтүрүк кайрадан кечээ чыга калып кумтөрдү жана кадр маселесине баа берип, өзүн квалификациялуу адис катары көрсөтүптүр. Бирок чынында анын посту жалган, манипуляциялык жана коомду дүрбөлөңгө салуу максатындагы заказной провокация экени көрүнүп турат. Сөзүм куру болбош үчүн анын ишмердүүлүгүн 5-6 багыт боюнча эле кыска төмөнкү фактылар менен айта кетейин. 42 миллиард сом салык төлөм болгон деп мактанганы абдан чоң калп. 2022 жылы Кумтөр бюджетке 36 миллиард сом гана төлөгөн. Алар 16 миллиард түз салык, 3,3 миллиард аванс жана 12,8 миллиард мурдагы жылдар боюнча кошумча төлөм.
Компания оор мезгилде турганда $55.000 айлыктан тышкары бөлтүрүк $100.000 премияларды өзүнө өзү жаздырган. Өзүнө өзү элестеткиле, айлыкка муктаж жумушчуларды ойлобой, өзүнүн гана камын көргөн. Өзүнүн жакын адамдарына артыкчылык берип, аялын, балдарын, ойношун, керек болсо ойношунун балдарынын досторуна чейин кызматка алып, ар түрдүү таанышына негизсиз жумуш берип, кызматкерлердин санын 37% көбөйткөн. 1000ге жакын адамдын баары өзүнүн кызыкчылыгы үчүн иштеген клан болуп калган. Азыр так ошолор социалдык тармакта бөлтүрүктү айга күнгө теңеп мактап жатат. Бир эле мисал, анын чет өлкөлүк гений кеңешчилери 90 миллион сомго жакын чыгым калтырган. Динара Кутманова боюнча да айтпасам болбойт. Бөлтүрүк ага кумтөрдүн эсебинен Toyota Land Cruiser 200 белек кылган жана компаниянын баштаган долбоорлорунун көбүн ага өткөрүп берген. Бул ресурстарды жеке кызыкчылыгы үчүн колдонуу, кызматтык абалды жемкорлукка айлантуу деп эсептесе болот. Анткени ортодо чоң кызыкчылык болгон. Алтындын баасы боюнча да айтайын. Бөлтүрүк унциянын баасын $3.000 деп калп айтып, ышкыртып коомду адаштырууда. Чындыгында 2021 жылы унция $1.152 болсо, азыр деле ошонун айланасында 17 тонна алтын чыгарам деп мактанат. Бирок ошол эле мезгилде бай рудаларды ченемсиз колдонуп, келечекке абдан чоң зыян келтирген. Кыска мөөнөттүк өндүрүш көрсөткүчү үчүн генди өлтүргөнгө аз калган. Анын кесепетин ген азыркы күнгө чейин тартып жатат. Ошондон улам алтындын көлөмү азыраак чыгып, кийинки жылдардын 5-6 тоннасын алдын ала казып алган. Бөлтүрүктүн генди жоопкерчиликсиз башкарып, бай рудаларды жок кылганы, жакын адамдарга артыкчылык бергени жана чет өлкөлүк кеңешчилердин зыяндуу чечимдеринен улам кумтөргө эбегейсиз финансылык зыян келтирилген. Бөлтүрүктүн кадр жетишсиздиги тууралуу сөздөрү жөн гана коомду манипуляциялоо. Кадрлар жетиштүү, ген соп-сонун иштеп жатат. Ал сын айтаарда мурун чындыгында кумтөрдү сызга отургузуп, өзүнүн премиялары, ойноштору, балдары, аялы, достору жана жакындары жөнүндө айтып берсин. Ушул артында турган кичинекей эл мырзага колуңуздардан келген жардам берип кетиңиздерчи. Ушул сиздердин жардамыңыздар менен ушунчалык операция ушунчалык жакшы болуп калды. Эми акыркы операциясына $14.000 каражат керек экен. Ушул акыркы операциясынан кийин болду, бала ушу менен басып кетет деп докторлор ошол Түркияда убада берип атышат экен. Эл мырзага оор диагноз коюлган. Эки бутунун ширагындагы малоберец сөөктөрүнүн тубаса жоктугу. Төрөлгөн күндөн бери анын ар бир кадамы оору менен коштолот. Ар бир кыймылга чоң кыйынчылык жаратат. Азыр эл мырзага шашылыш түрдө экинчи операция керек. Операциянын баасы $14.000. Бул операциянын оорубай жашоого болгон мүмкүнчүлүгү, бул анын келечекке болгон үмүтү. Анын атасы казы болуп калган. Бул оор сыноодо апасы жалгыз калды. Ар күнү уулунун кыйналганын көрүп эне жүрөгү сыздайт. Суранам, кайдыгер өтүп кетпеңиздер. Сиздердин жардамыңыздар эл мырзага үчүн бул чоң жашоого болгон шанс. Каалаган сумма ар бир жардам эл мырзанын ден соолугуна жасалган чоң кадам. Аллах эл мырзанын кайгысына кайдыгер карабаган ар бир адамга береке берсин. Ембанк Мухамбек П, Сбербанк Бахтияр А деп чыгат. Колуңуздардан келген жардамды ушуга сала бериңиздер туугандар. Жалал Абадта диний экстремисттик уюмдун мүчөсү кармалды. Кыргызстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун лидеринин бири кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалымат калайык, ал аталган экстремисттик уюмдун Сузак району боюнча масул лидери катары көрсөтүлгөн. Бир нече жылдар бою Жалал Абад облусунун калкынын арасында экстремисттик идеологияны пропагандалоо, жаңы жактоочуларды тартуу, экстремисттик материалдарды таратуу жана катардагы мүчөлөрдөн экстремисттик ишмердүүлүктү каржылоо үчүн каражат чогултуу менен алектенген. Кармалган жаран кылмыш ишинин алкагында УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Учурда уюмдун кылмыштуу байланыштарын аныктоо боюнча зарыл болгон ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. УКМК жарандарды тыюу салынган экстремисттик жана террористтик уюмдардын ишмердүүлүгүнө катышкандыгы үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралаарын эскертет. Жыныстык жол менен опузалап акча талап кылган аял кармалды. Лелек районундагы Разаков шаарынын 2003 жылы туулган тургуну 2026 жылдын январь айынан баш ченинде 18 жашка толо элек Сүлүктүү шаарынын 16 жаштагы тургуну менен таанышып,
аны өзүнүн мурдагы таанышы Сүлүктүү шаарынын 20 жаштагы тургуну менен телефон аркылуу тааныштырып, аларга көмүшкө жай уюштуруп, жыныстык катнашка барууга көндүрүп ортомчулук кылган. Бул тууралуу Баткен милициясынан маалымдашты. Жыныстык катнашка баргандан кийин УФ 4000 сом акча берген. Кийин пикир келишпестиктен улам шантаж жолу менен акча өндүрүүнү көздөп коркутуп баштаган. Ал 50 000 сом акча талап кылуу үчүн 18 жашка толо элек кызга опузалап акча табуунун жол-жобосун үйрөтүп, талап кылынган акчанын жарым суммасын этап-этабы менен жаш кыздын банктык картасына которуп алган. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 208-1 опузалап талап кылуу менен кылмыш иши козголуп, СК кармалып, убактылуу кармоо жайына киргизилди. Учурда кошумча тергөө иштери жүргүзүлүп жатат. Кант суусундуктарга жана тузу жогору азыктарга акцизди өзгөртүү сунушталууда. Бишкектеги курамында шекери көп жана тузу жогору азыктарга акцизди көтөрүү демилгеси талкууланып жатат. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришкен. Маалыматка ылайык, азыркы учурда Кыргызстанда курамында канты бар суусундуктардын литрине 3 сом өлчөмүндө бирдиктүү акциз салыгы алынат. Жаңы сунуш боюнча салык канттын көлөмүнө жараша болот. 100 мл 5 граммга чейин кант 1 литрине 5 сом. 100 мл 5-8 грамм кант 1 литрине 7 сом. 100 мл 8-11 грамм кант 1 литрине 9 сом. 100 мл 11 грамм жогору кант 1 литрине 11 сом. Ошондой эле курамында кант менен кофеин көп. Айрыкча өспүрүмдөрдүн ден соолугуна зыян деп эсептелген энергетикалык суусундуктарга литрине 20 сом өлчөмүндө туруктуу акциз киргизүү сунушталып жатат деп айтылат маалыматта. Ошондой эле тузу жогору болгон айрым азыктарда акциз киргизүү демилгеси көтөрүлдү. Бул негизинен куурулган жана туздалган снек түрүндөгү азыктарга тиешелүү. Кыргызстанда эски автоунаалар дээрлик жаңынын баасында сатылып жатат. Мындай жыйынтыкты Central Asia Capital фондунун изилдөөсүндө айтылды. Аналитиктер Статкомдун маалыматтарын талдап чыгып, өлкөдөгү автоунаалардын 81,6%, башкача айтканда 1 миллиондон ашык унаа 15 жылдан бери колдонулуп келе жатканын аныкташкан. Өлкөдөгү автоунаалардын орточо жашы 16 жылдан ашат. Ал 10 жылга чейинки жаңы унаалардын үлүшү болгону 14%ды түзөт. Изилдөөгө ылайык, автопаркты жаңылап туруу үчүн Кыргызстанда жыл сайын 72 000ден 96 000ге чейин автоунаа талап кылынат. Бирок жеткиликтүү жаңы унаалардын жоктугунан улам жарандар эски унааларды сатып алууга аргасыз болушууда. Колдон алынган унааларда кыйла кымбат, мисалы 2010-жылы чыккан Hyundai Solaris же Kia Rio үлгүсүндөгү унаалар орто эсеп менен 759 000 сом турат. Ушул эле модельдердин 2021-жылкы версиялары колдон алганда 1 миллион 333 000 сомго чейин бааланат. Мындай унаалар кепилдиксиз сатылат жана алардын техникалык тарыхы так болбойт. Ошондой эле банктар эски унааларды насыя же лизинг аркылуу каржылоого көп учурда макул болбойт делет анализде. Изилдөөдө автоунаалардын саны аймактарда тез өсүп жатканы да белгиленген. Бишкекте автопарктын өсүшү 2,8%ды түзсө, Нарын облусунда 37,3%, Баткен облусунда 22%, Ош облусунда 22,3%га көбөйгөн. Каракол шаарынын мэри алмашты, Каныбек Адиевдин ордуна Талант Иманов келди. Каракол шаарынын мэри алмашты, бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Президент Садыр Жапаров кол койгон тескемеге ылайык, буга чейин шаарды башкарып келген Каныбек Адиев кызматынан бошотулуп, ордуна Талант Иманов дайындалды. Ал буга чейин президенттин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү болчу, ага чейин инвестиция боюнча улуттук агенттиктин жетектеген. Мамлекет башчы кол койгон дагы бир тескеме менен жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Алмазбек Үсөнов кызматынан бошотулуп, ордуна Кутман Мамыров келген.